Бактыбек Калмаматов президенттик шайлоого аттанууда. Аягына чейин барабы. Мурдагы атамекенчи депутат Бактыбек Калмаматов каражат маселесин чечип президенттик шайлоого чыгууга даярданууда. Кызыгы мындай шартта башка саясий күчтөр кызыгышып, азгырууга далалат кылышканын эшиттик. Бекем тура алабы. Айтмакчы, ал буга чейин Сооронбай Жээнбековдун бийлигине ачык каршы чыгып, ачуу сындарды айтуу менен коомчулуктун көңүлүн бурдурган. Эске салсак, 2015-2020 жылдардагы парламенттик шайлоолорго Бактыбек Калмаматов катышкан эмес. Башка саясатчылардай белчесине чейин баткакка батып, булганган жайы жок. Жаштардын ичинен дымактуу лидер катары таанылып келатат. Эмесе мындан аркы арымына сарысеп сала туралы. Мүдүрүлбөй аягына чейин күрөшөбү же жолдон кайтабы? Арба KG сайты. Улукбек Кочкоровго кылмыш иши козголду. Бул тууралуу жактоочу Бакыт Жумашев билдирди. Анын айтымында Улукбек Кочкоров суракка келбей жатыптыр. Мурдагы социалдык өнүктүрүү министри өзүнүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн милиция кылмыш ишин козгогон. Себеби ал Бишкектеги карылар үйүнүн директору Эркингүл Абдылдаеваны мыйзамсыз жумуштан кетирген. Министрдин аракети соттун 3 инстанциясы тарабынан тең мыйзамсыз деп табылган. Ошондой эле мамлекетке дагы зыян келтирген. Себеби Эркингүл Абдылдаеванын ушуга чейинки айлык акысы мамлекеттин эсебинен төлөнөт. Ошондой эле Улукбек Кочкоровдун үстүнөн козголгон көз боемочулук беренеси боюнча кылмыш иши бар. Бирок ал сурак берүүгө келбей, тергөөнү созуктуруп жатат дейт Бакыт Жумашев. Булак аргумент KG. Премьер-министр Садыр Жапаров: "Мен үчүн элдин талабы, бийлиги жана эрки баарынан улук. Мен үчүн элдин талабы, эрки жана бийлиги баарынан улук." Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Ош облусунун эли менен жолугушууда суроолорго жооп берип жатып билдирди. Президенттик жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча эл тараптан берилген суроолорго Садыр Жапаров жооп берип жатып, шайлоону өткөрүүдө Конституциянын ченемдерин так сактоо керектигин белгиледи. Эмне үчүн президент менен Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо өнөктүгүн чогуу өткөрүүгө болбойт деген суроо берилүүдө. Биз конституциялык укуктук талаага кайтып келдик деп дүйнөгө жар салып жатабыз. Демек Конституциянын ченемдерин так сактайлы. Легитимдүүлүк сакталууга тийиш. Конституциянын 64-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын президенти шайлоолорду дайындайт. Ошондуктан биринчи президенттик шайлоо өткөрүлүшү керек, деди президенттин милдетин аткаруучу. Ошондой эле партиялык система жана конституциялык реформа боюнча сөз кылды. 4-октябрда болгон депутаттарды шайлоодогу элдин ичиндеги нааразычылык эң туура деп эсептейм. Партиялык система 10 жылда өлкөнү талкалады. Кландык системаны жаратты. Баарыбызды бай кедейге бөлдү. Уюшкан коррупциянын гүлдөшүнө алып келди. Ошондуктан элдин суроо талабын аткаруу максатында биз конституциялык реформаларга барабыз. Азыр реформалар жана референдум боюнча тийиштүү эксперттер, адистер иштеп жатат. Эл менен акылдашмайынча эч кандай референдум болбойт. Баш мыйзамга киргизүүчү өзгөрүүлөр боюнча ар бир жарандан сунушу эске алынат. Элдин эрки жана акыйкаттуулук — бул түбөлүктүү сөздөр. Мен үчүн элдин талабы, бийлиги жана эрки баарынан улук, деди Садыр Жапаров. Жолугушууда чогулган эл соттук укуктук реформаны жүзөгө ашыруу, ишкерликти колдоо боюнча суроолорго жоопторду алышты. Булак Назар News KG сайты. $250,000 параны кепек көрбөгөн Албек Ибраимовдун бул жарыкчылыкта дайыны жок. Албек Ибраимов кантип качып чыгышты ойлоп жатканда капыстан бийлик токул журап, аны сыртка чыгарып ийип жатпайбы? Таппасаң сыйпалап калдып, элдин баары саясатка жулунуп жатса, атакесинин таразачысы зыйт койду эле. Сыйпалап таппай калышты. 2010 жылы бийлик алмашкан соң Дастан инжинирингти украиналык Сергей Шумов менен Дастан негиздеп келишим түзүшөт. Келишимдин наркы $320,000 болгон. 2011 жылы мартта Шумов менен Албек Ибраимов жолугушат. 2012 жылы Дастанчы чимирип турган Албек Ибраимов кайрадан Дастан инжиниринг менен келишимге кол коет. Келишимдеги каражат алардын эсебине которулган учурда Шумов Шумпай Дастан инжинирингдин директору Асылкүл Сасыбаевага Албек Ибраимовго $250,000 берип кой деп көрсөтмө берет. Шумов бул бериле турган параны $150,000 сыйлыкка кетет. Калганы кандайдыр бир көйгөйдү чечүү үчүн берилет деп 2012 жылы 23 апрелде бул параны бериш үчүн
үчүн Сасыбаеваны жөнөтөт. Сасыбаева Албек Ибраимовго керип, Шумов берип жиберген 250 000 доллар бар дейт. Албек Ибраимов бул параны эч кимге шекшитпей, столго сумканы кантип коёрун айтат. Сасыбаева айтканын кылат. Албек Ибраимовго 250 000 долларды берип жатканда эч кандай кол катта албайт. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс KG сайты. Элвира Сурабалдиева мектептер ачылышы керекпи же жокпу суроосуна сурамжылоо жасады. Социалдык блок боюнча вице-премьер-министр Элвира Сурабалдиева социалдык тармактарда окутуунун форматы боюнча сурамжылоону жарыялады. Сурабалдиева өзүнүн Twitterдеги баракчасына колдонуучулардан мектептер ачылышы керекпи же жокпу деп сурады. Сурамжылоого 10 сааттын ичинде 1175 колдонуучу катышкан. Мектептин ачылышына 65% макул дешти, 35% каршы добуш берди. Постун өзү эле кызуу талкууну жаратты. Айрым колдонуучулар жаңы вице-премьер-министрдин коомдук пикирди изилдөө жана кечиктерилгес көйгөйдү чечүү үчүн жасаган мындай мамилесин сынга алса, айрымдары мындай сурамжылоолорду өткөрүүнү колдошту. Эскерте кетсек, мектеп окуучулары март айынан бери аралыктан билим алышат. Ата-энелер жана мугалимдер көптөгөн ыңгайсыздыктарга жана окуучунун иш жүзүндө мындай форматта билим албай жаткандыгына нааразы болушат. Мектеп окуучулары каникулдан кийин кандай окуй тургандыгын өкмөт чечелек. Билим берүү министрлиги салттуу форматта окууну экинчи чейректи жандандырууну сунуштоодо. Булак, Назар Ньюс KG. Ошко келген Жапаровго Өзгөн районунун жаңы акими кайсы чиновниктин өкүл баласы экенин айтып беришти. Бүгүн 3 ноябрда Ош шаарында президенттин милдетин аткаруучу өкмөт башчысы Садыр Жапаров эл менен жолугушуп жатат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалым болгондой, жолугушууга келгендердин бири Өзгөн районуна Курманкул Зулушевдин өкүл баласы аким болгонун билдирди. Айланайын Садыр балам, сен акимдерди акчасы жок, коррупциясы жок жумушка алып жатабыз деп жатасың. Мен Өзгөн районунан келдим. Өзгөн менен Карагулжанын акими тааныш тамыр аркылуу эле алмаштырылды. Өзгөнгө Зулушевдин өкүл баласы аким болуп келди, деди ал. Садыр Жапаров жаңы дайындалып жаткан кадрлар 2-3 айлык гана кадрлар экенин айтты. Реформадан кийин бардыгы комиссияда каралып чечилет. 3 ай күтүп туруңуздар, деди ал. Өзгөн районунун акими болуп 21 октябрда Руслан Мейматкулов дайындалган. Булак, Турмуш KG. Ысык көл райондук сотунун судьясы Акылбек Сыдыков көз жумду. Ысык көл райондук сотунун судьясы Сыдыков Акылбек Ишембекович 55 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз кызматынан билдиришти. Сыдыков Акылбек Ишембекович 1965 жылы 31 январда Ысык көл облусунун Балыкчы шаарында туулган. 1989 жылы СССРдин 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин аяктаган. 1989 жылдын сентябрынан 1990 жылдын январ айына чейин Рыбачы шаардык эл сотунда судьянын стажеру. 1990-1993 жылдары Жетөгөз райондук мамлекеттик нотариалдык конторасында нотариус, жетектөөчү, башкы адес, Ысык көл облусунун юстиция башкармалыгынын бөлүм башчысы болуп иштеген. 1993 жылдын апрель айынан 1998 жылдын март айына чейин Ысык көл облусунун прокурорунун улук жардамчысы. Ысык көл облусунун прокуратурасынын прокурору кызматтарын ыркалаган. Президенттин 1999 жылдын 2 декабрындагы жарлыгы менен Балыкчы гарнизонунун аскердик сотунун судьясы болуп 3 жылдык мөөнөткө бекитилген. Президенттин 2002 жылдын 4 декабрындагы жарлыгы менен Балыкчы гарнизонунун аскердик сотунун судьясы болуп 7 жылдык мөөнөткө бекитилген. Президенттин 2007 жылдын 22 майындагы номер 106 сандоо жарлыгы менен Ысык көл облусунун Ысык көл райондук сотунун судьясы болуп дайындалган. Ал эми президенттин 2009 жылдын 4 декабрындагы жарлыгы менен Ысык көл облусунун Ысык көл райондук сотунун судьясы болуп бекитилип, 2010 жылдын август айынан баштап Ысык көл райондук сотунун төрагасы болуп эмгектенип келген. Президенттин 2016 жылдын 24 августундагы жарлыгы менен Ысык көл облусунун Ысык көл райондук сотунун судьясы болуп 5 жылдык мөөнөткө дайындалган. 2016 жылдын 14 ноябрынан 2019 жылдын 27 ноябрына чейин Ысык көл райондук сотунун төрагасы, 2019 жылдын 27 ноябрынан 2020 жылдын 1 ноябрына чейин райондук соттун судьясы болуп эмгектенип келген. Булак, Назар Ньюс KG.
Садыр Жапаров Улукбек Кочкоров менен бир жылдары шайлоого чогуу барганбыз. Ал жумушсуз калбайт. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров жумушсуз калбайт. Бул тууралуу ал кечээ 2-ноябрда Баткенде калк менен жолугушуу учурунда билдирди. Маалыматка караганда жолугушуу учурунда тургундардан бири Улукбек Кочкоров өзүн министр катары жакшы көрсөткөнү менен эмне үчүн жумушсуз калды деп сурады. Улукбек Кочкоров өзүнүн билими жана профили боюнча УКМКда иштеши керек болчу. Аны улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке алып барып, анын ордуна аял кишини дайындоо боюнча пландарыбыз бар эле. Бирок анын ордуна сунушталган аял парламенттен өтпөй калды. Бүгүнкү күндө Улукбек Кочкоров иштеп жатат. Анын жумушсуз калышын каалабайбыз. Бизге ушундай кадрлар керек. Мен аны менен жаман мамилем жок. Тескерисинче, 2010-жылы биз Ата Журт партиясынан шайлоого чогуу барганбыз. Ал жумушсуз калбайт, деди Садыр Жапаров. Ошол эле учурда Садыр Жапаров азыркы учурда Кочкоровдун кайсы кызматта иштеп жатканын ачык айткан жок. Эске салсак, Улукбек Кочкоров 2018-жылы эмгек жана социалдык өнүгүү министринин жетектеген 27 октябрда өкмөттүн басма сөз кызматы берилген арызга ылайык министрдин кызматынан бошотулганын жарыялаган. Бирок кийинчерээк Улукбек Кочкоров кызматтан кетүү тууралуу арыз жазбагандыгын, мындай маалымат тууралуу социалдык тармактардан билгенин айткан. Булак Назар Ньюс KG.